Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү кыргыз тили сабагын аралыктан өтүүнү улантырабыз. Силер экранда көрүп турган силердин жана биздин сүйүктүү мектебибиз Көксал станогундагы код мектеби. Өлкөдөгү кырдаал турукташканга чейин аралыктан билим алууну улантырабыз. Билим алуу ийне менен кудук казганга барабар дейт балдар. Бекерден айтылбагандыгын учур баардыгыбызга тастыктап көрсөттү. Азыркы учурда билим алуунун ар түрдүү ыкмалары колдонулууда. Бүгүн биз ошонун бири болгон виртуалдык доска менен кайталоо сабагын өтөбүз. Буга чейин силер ар түрдүү сайттардан, тиркемелерден, электрондук баракчаларда иштеп үйрөндүңөр балдар. Мен баарыңардын билим алууга болгон кызыкчылыгыңарды, аракетиңерди жогору баалаймын. Бүгүнкү сабактын башталышында балдар силерге интеллектуалдык оюн коюлду. Анан кимдин деңгээли канчалык экенин биз ушул оюн аркылуу такталып алат. Биринчи ойлонууга силерге бул жерге силерге бокалдын сүрөтү коюлду балдар. Жакшылап карасаңар, бокал төрткө бөлүнгөн. Мына ушундай болушу мүмкүнбү балдар? Ойлонобуз. Биринчи суроо. Мына ушундай болушу мүмкүнбү? Болушу толук мүмкүн дешимет. Анткени бул физика, нерсенин тоңуу жана ысытуу абалындагы теорияларды бекселерден карап чыксаңар, силер бул суроого жооп табасыңар. Экинчи биздин тапшырмабыз балдар. Жупта иштейсиңер. Силерге бул жерде жупта иштөөнү көрсөтүп койгонмун. Экинчи тапшырманы жупта иштейсиңер балдар. Эмне үчүн мен бул жерге акыл бирстерди койдум? Кана себеби балдар. Эмне болду эле? 23 октябрь бүткүл дүйнөлүк акыл бирстерди коргоо күнү болду. Бүткүл дүйнөлүк акыл бирстерди коргоо күнү болду. Биз дагы кызыл китепке кирген жаныбарларга аяр мамиле жасап, зыян келтирбөөгө үйрөнүбүз балдар. Биздин 3-чү тапшырмабыз карап көр деген эмеде тапшырма болду. Мен силерге карап көр деп жеңилдетип айттым. Бул сүрөттү мен балдар жакшылап карап көрүңүздөр. Бул сүрөт Исхак Раззаков. Кечээ 25 октябрь күнү Исхак Раззаковдун 110 жылдыгы белгиленген коомдук мамлекеттик саясий ишмер. Мына ушул эле 25 октябрь күнү кимдин эсинде болсо, кыргыз эл акыны Токтогул Сатылгановдун дагы туулган күнү болчу. 25 октябрда кыргыз эл акыны болгону дагы демократ акыны Токтогул Сатылганов дагы туулган балдар. Эми 4-чү тапшырмага жакшылап тоңдула силер талкуулап жупта иштейсиңер. 4-чү тапшырма силерге мындай сүрөт коюлду. Китеп алыска кеткен жол. Бул эмнени түшүндүрөт балдар? Бул бүгүнкү күндөгү билим берүүдөгү реформа. Аламга кеткен жол айылдан башталат деп бекеринен айтылган эмес. Акыркы тапшырма балдар, силердин бул акыл эмгегиңер менен иштеле турган тапшырма. Ойлонушубуз керек. Сүрөттү жакшылап карайбыз. Карагыла балдар. Автобустан ак аюу түшүп келе жатат. Элдер таңыркап карап турушат. Мына ушундай болушу мүмкүнбү балдар? Башка өңүттөн дагы карап көрүп, бул сынчыл ойлонууну талап кылган сүрөт балдар. Силердин логикалык жөндөмдүүлүгүңөрдү текшеребиз. Кана, таптыкпы? Анда менин жообум менен салыштыргыла.
Albatta, bu bo'lgan okуя. Бұл Акаюдың өзі емес, Акаюдың терісін киіп алған театрдың актерлері. Бұлар атайын социалдық эксперимент жасашып, елдің коомчулуктун алдына ушинтип аюу формасында чыгып көрүшкөн. Бирок элдер буга аябагандай таң калуу менен гана карап, эч кандай зыян келтиришкен эмес. Жооп туруңар. Мен жообума дал келди балдар. Же жок эжемде болушу мүмкүн эмес. Акаюулар Антарктидада гана жашайт деген жоопторду бердиңер беле. Эми өзүңүз баалап коесуңар, Жакшы. Эмесе дептерге барыңар. Нусканы чыгаралы. Дептерге барыңар, бүгүнкү числону жазып коюңар. 26 октябрь күндүштө жазма иштеди шыктырып болгон. Мен силерге текст койдум. Абзацтарды стилистикалык жактан оңдоп көчүрөсүңөр балдар. Баарыбызга көрүнүктүү болуп турабы? Абзацтарды стилистикалык жактан оңдоп көчүрөбүз. Текст көч деп аталат балдар. Көч жарымы ченде ак тайлактуу топ көрүндү. Чапчактай кара бээ минген зайып, жүгүнүн үстүнө кызыл шырдак жабылган. Мына ушул жерде үзүлгөн. Эми калганын балдар башка абзацтан издеп табышыңар керек. Башка абзацтан издеп таап коюшубуз керек. Жаш бала темиктип камчы менен түртүп коюп, ак тайлактын жинине тийип ойноп келет. Ак тайлак ойдолой бере балага кичине айбат кыла, бу деп тегерек капкара көздөрүн жайнатып, бул жерде дагы абзац бүтпөй калган. Калганын эмне кылабыз? Башка абзацтардан таап толуктайбыз. Үчүнчүсүнү карагыла. Көйнөктөрүн жууп кийишип, күн ылгап, алдынан жайлуу коныш, жаңы ырыс билеп, сары жылдыз менен тең туруп, эртелеп көчүп чыгат. Көчтүн үстүндө курсактын ачтыгы, ушул жерден абзац бүтүп калган. Калганын башка абзацтан издеп таап жазабыз. Төртүнчүсүн карагыла. Өрдөп сууну тепчип кечип барат. Шилбинин ашын жешип, гүк-гүк сүйлөшкөн сүт коюшуп, бейпил жүрүшкөн көгүчкөндөр көчтөн үркүп, бул жерде дагы абзац үзүлгөн. Аттын шыйрагына кылтылдата сеңселип келет. Эми 5-чи абзацтан баштап балдар, башында үзүлүп калган абзацтардын уланысы берилген. Кайсы бириге дал келгендигини таап коебуз. 6-чысы башын чулгуп алды да, бала да оюнга өзү шерик, сеңселип, манган сайын мойнундагы жылаажын шыңгырап барат. Токтугу унутулат. Көч үстүндө эки туугандын тарынычы, эки уруктун кастыгы мындай ташталат. Акыркысы күмүш канаттарын жаркылдатып, ободо дирилдеп жүрүшөт. Көчтүн алды капкачан жайыктан өтүп, андан ары кабатталып көрүнгөн жашыл адырлардын ичине кирип кетишти. Эми балдар карагыла, бул жерде сүйлөмдөрдө бир капачылыктарга бар экен. Биринчи каталарды оңдойбуз, андан кийин абзацтарды бири-бирине туулап эмне кылабыз? Туташтырабыз. Катаны оңдоо үчүн кезеңди алышыбыз керек. Учканы алышыбыз керек. Мына жерди карагыла. Б дегенде бири эмне болупту? Калктырып. Андан кийин биринчи абзацтын уланысын табабыз. Көч жарымы ченде ак тайлактуу топ көрүндү. Шырдак жабылган дегендеги карагыла. Аттын шыйрагына кылтылдап сеңселип келет. Мына 5-чи абзацты биз кайсы жерге алып келет экенбиз? Бул жерге алып келет экенбиз. Экинчи абзацтын уланысына табабыз балдар. Ак тайлак, демек тайлак жөнүндө болуп атат. Көздөрүн жайнатып дейт. Азыр кайсы жерде көрдүк тайлак жөнүндө?
башын чулуп алып деп мына 6-чы абзацты биз кайсыга алып барат экенбиз балдар? Жамана карайлы. 2-нчы абзацтын уланысы экен, 6-чысы. 3-нчүнү карагыла. Көч үстүндө курсактардын ачтыгы деген сүйлөм менен бүткөн. Азыр бир жерде токтугу дегенди көрдүк эле, мына 7-нчиде ачтыгы, токтугу унутулат деп турат. 7-нчини биз алып келет экенбиз дагы 3-чү абзацтын уланысы катары толуктайт экенбиз. Эми акыркы абзацыбыз калды. Өрдөп сууну кечип көп ичкөндөр жөнүндө сөз болду. Демек бизде акыркы абзацыбыз калды. Муну биз каяка алып келет экенбиз? 4-кө алып келет экенбиз. Түшүнүктүү эле болдубу? Кайсы жерге кайсыны коюшубуз керектиги? Дагы бир аз түшүндүрөйүн. Көрдүңөр, кайерге кайсыны коюш керек? Эми бул тапшырманын шилтемесин силерге дагы жиберемин. Жакшылап көрүп иштейсиңер. Андан кийин биз тест балдар. Biraz çıkaralım. Биздин кийинкибиз тест балдар. Баарыбыз биригип бат-баттан таап иштейбиз. Туура варианттарды отуруп эмне кылабыз? Белгилеп кетебиз. Мен ручканы алайын. Турасын белгилейбиз. Аны деген ататоч сөз кайсы жөндөмдө турат? Аны эмне кылышыбыз керек? Жөндөмүн эске салышыбыз керек. Аточ, барыш, табыш, жапыш, чыгыш жөндөмдөрү бар. Аны кайсы жөндөмдө турат экен? Табыш жөндөмдө турат экен. Сүйлөм айтылышына карай канча балдар? Сүйлөм айтылышына карай 4 бөлүнөт. Эрежени толуктагыла деп татаал ататочтор. 2 жандан ашык сөздөн турат, 1 сөздөн, 2 же ашык сөздөн кашынан турат, 1 гана сүйлөмдөн. Кайсысын белгилейбиз балдар? А варианты. Туура. Салыштырмасына коюштурат. Салыштырмасына коюш. Кайсы бир экен? Кычкыл жашылыраак таланттуу болбой калды. Айдай кичине шаардык болгон жок. Бекемирээк сабырдуу тумдагыраак сымбаттуу айкөлдө болот. Салыштырып атат кайсы экен? Б варианты. Туура вариант. Жакшы, азаматчылар. Эми калган менде канча тест калды? Калган тесттин тапшырманын суроолорун өзүбүз эмне кылабыз? Иштейбиз. Азаматчылар, бизде кийинки дагы бир тапшырма бар. Козголуздар. Боюнча кайталоо дейт. Бул жерде биз талдоо жүргүзүп көрөбүз. Талдоо жүргүзүп көрүп, сүйлөмдүн машмүчөсү билесиңер. Кайрылып чыкканыбызды талдоо жүргүзүп көрөлү. Билимдүү түйшүктөнүп ойлоп жүрөт, билимсиз ой жүгүртпөй ойноп жүрөт. Мына жерде каталар экен. Өтүнүшүн окуп калып кетипти. Демек бир ката орфографиялык. Ким деген суроого жооп берет, балдар. Эмес ким, эмне, кимдер, эмне. Ким ойноп жүрөт. Билимдүү, билимсиз дегендер бул жерде энин милдетин аткарууун билген. Билимде бул жерде дагы уңгусу билим. Эми экинчини карагыла. Китеп билимдин булагы. Бала бакыралар чогулду. Өзүңөр билесиңер, жөнөкөй анан татаал деген бар. Бул жерде китеп жөнөкөй, бала бакыралар татаал. Кандай сөз болот? Кош сөзү, кошмок сөзү. Карап коебуз, балдар. Билимдин уңгусу билим. Жөсүн экен. Булагада бул А өзүнчө үчө, К өзүнчө үчө. Билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат. Эми балдар, жөнөкөй, татаал, анан дагы
Tutundaş E деген бар, Kim? Меңді жығат кепалар. Біліні күчтүү, білеги күчтүү дегендер некен? Tutundaş E болот экен. Жакшы азаматсыздар, мен силерге мына ушул тапшырмалардын баардыгынын эмесин жөнөтөмүн, шилтемесини жөнөтөмүн, өз алдыңарча иштеп мага кайра жөнөтөсүңөр. Эми достубузду чирилтерге болот. Силерге дагы бул жерде тапшырма бар. Кайталоо боюнча бул балдар кыргыз тили боюнча кайталоодо мына кийинки болду. Эми эмнени үйрөндүк чейин ичинде ушул балдар экинчи барабычалы өткөн чейректе өзүңөргө кайсы тема жаккан болсо ошону сүрөт менен белгиле деген тапшырма берилген. Эстеп калып атабызбы? Ушул жерге сүрөт менен бересиңер чейрек эмнеси менен жаккан. Үчүнчү бетин ачалычы. Жөндөмөлөр жөнүндө суроо экен балдар. Кыргыз тилинде эле барбы жөндөмө же башка тилдерде дагы кездешеби? Жоопторду 4-чү беттен табасыңар китептен. Байланыштуу кеп боюнча экен балдар бул жерде. Жана кыргыз тилинин грамматикасы боюнча экен. Ушуну жакшылап карап койсуңар. Кептин эрежеси берилген силерге. Отеки жазуу кеби жөнүндө ошондой эле грамматика жөнүндө грамматиканын түрлөрү жөнүндө берилген. Орфография дегенибиз бул жерде туура эмес башкалар калып берем, мына жерлерди карап койсуңар. Бул жерден эмне болуш керек эле? Эми кийинки параграф карайбыз балдар. Текст менен иштөө экен, табышмак берилиптир. Табышмактын жообун сүрөт менен тартып бересиңер балдар. Андан кийинкиси бул жерге мен шилтеме калтырыптым. Ошол боюнча кирип эмне кылабыз? Теле сабакты көрөбүз. Үй иши пунктуация боюнча кайталоо кайтарым байланышты силерди Google платформасынан күтөмүн. Мына бул жерге мен өзүмдүн шилтемемди, өзүм сайттын шилтемесин калтыргам, ошого киресиңер. Түшүнүктүү болуп окшойт, кайталообуз. Демек, бүгүнкү сабакта силер талдоо менен иштей алдыңар. Акыл гимнастикасы менен иштей алдыңар. Тест менен иштедиңер, ошондой эле текст менен иштедиңер. Эстеп ала турган кызыктуу окуялар болгон болсо, аны комментарийде калтырып койсоңор болот. Комментарийди кайсы жерден жазат элек балдар? Комментарийди мына бул жерден жазалы. Бул жерге жазсаңар, буду телефонго жазуу кандай эле жазып алат экен. Жазып туруп бул жерден басып койсоңор, бул эмне болду? Мына менин сайтыма медиа болот. Дароо эле эмне болуп калды? Келип калды. Түшүндүңөр э? Немесе түшүнгөн болсоңор, баардыгыңарга ийгилик каалаймын. Аралыктан окутуунун эң бир жакшы жактарына гана аласыңар деп ишенемин. Кийинки чейректе көрүшкөнгө чейин